2020 башталган балыкчы Кочкор жолунун курулуш иштери бүгүнкү күндө 98% аяктап, андагы жарык берүү, суу өтүүчү түтүктөрдү орнотуу, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарларды төшөө иштери жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштеринин инженер-консультанты Элдар Самаркуловдун айтымында, жолдун туурасы 15 метр, ал эми узундугу 43 чакырымды түзүп, жарыктандыруу үчүн колдонулган кабелдер жер алдынан алынып өткөрүлдү. 0-дон 3-километрга чейинки аралыгы шаардын чегинде өтөт. Ошого байланыштуу 3 километрда жолдун эки четинде тең атайын жүргүнчүлөр жүргөнгө тротуар каралган. Андан тышкары ошол түндө коопсуздугун эсептеп эки четине тең түнкү жарыктандыруу каралды. Атайын металл опоралар да болот да. Эстетический виде чыккан жакшы опоралар. Жол бетинен сууну кетириш үчүн жолдун сол тарабына атайын темир бетон лотоктору каралды, курулуп жатат да. Ушул 0-дон 3-километр аралыкка чейин 6 аялдама каралган. Жарандардын өздөрүнүн үйлөрүнө ар бир заправка эмелерге кирип чыгыш үчүн асфальтталган съездер каралган. Сина Гидро Кытай компаниясы тарабынан курулуп жаткан бул жолго Азия өнүктүрүү банкынан 22 миллион АКШ доллары насыя катары алынган. Эми ушул эле компания жолдун арткан каражаттын эсебинен балыкчы шаарына тиешелүү болгон ички жолдорго дагы асфальт төшөө иштерин жүргүзүп бермекчи. Кочкор балыкчы жолун салып аткан фирма Кудайым буйрса биздин Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлиги тарап жактан тапшырма коюлуп, строительный көчөдөгү строительный ички жолдорун 2 километрдей жолун дагы Кудайым буйрса асфальт төшөп берген турушат. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ак Өлөң тарап жакта 12 километр жол бар. Ошо 12 километр жолду дагы Кудайым буйрса ошол жерде да ушул жыл менен асфальт төшөп аягына чыгып берген турушат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул балыкчы шаарынын жол тармагына салым кошуп аткан жалпы бардык иштеп аткан кызматкерлерге, жетекчилерине терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйрса балыкчынын ичиндеги жолдор жакынкы бир 2-3 жылдары толугу менен асфальтталып калат деген үмүтүбүз абдан чоң. Жаңы жолдун бүтүшү аймактардагы жол жүрүү убактысын кыскартууга, аны ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк түзүп, региондор ортосундагы транспорттук байланыштарды жакшыртууга өбөлгө болмокчу.